Райым миллион менен сүйлөшүп алыптыр. Анан президент менен Жээнбековдор менен сүйлөшүп алыптыр деген жалган сөздөрдү таратып атасыңар, урматтуу журналисттер. Токтот куда. Мына мен Кудайды карап туруп айтайын. Эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок. Сүйлөшпөймүн дагы. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Райым Матраевдин иши сотко жете элек. Муну улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкан. Улуттук коопсуздук кызматы алып келип жапкандан кийин эле маган кабар беришти. Мына кармап келдик, бияка жаптык, камаган атабыз деп. Анан ушу бир 6-7 саат бою сүйлөшүүлөр жүрүптүр. Муну камап койгондо биз мамлекетке бир тыйын акча алып келе албайт элек. Ошондон анан биз мен саясий чечим кабыл сурандым. Мен сурандым, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынан муну камап койгон менен эмне пайда дедик. 6-7 саат ошондой совещание өттү бизде. Анан кийин бул өзү дагы ачыгын айтты, мени камап койгон менен эч нерсе келбейт, андан көрө мен ошол баякы мамлекеттен алганымды, же болбосо баягы мыйзамсыз байыган мүлктөрүмдүн баарын, акчамдын баарын Кыргызстанга кайрап келип киргизип берейин деп ушундай сурангандан кийин ушундай саясий чечимди кабыл алдык биз.